Бишкектин Жоомарт Бөкөнбаев жана Жусуп Абдырахманов атындагы көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан көп кабаттуу турак үйлөрдүн жашоочулары бүгүн митингге чыгышты. Алар турак үйдүн башчысы, орусча айтканда Дамком Леонид Бедокуровго нааразы болушууда. Чогулгандар бир канча жылдан бери Зухра Акрамова, Саида Баракбаева аттуу жарандар Леонид Бедокуров менен биргеликте мындагы батирлерди сойку гана катары колдонуп, жашоочулардын тынчын алып келишкенин билдиришти. Абдырахманов көчөсүндөгү 105 үйдүн тургундары бир нече жылдан бери, 2010 жылдан бери кыйналып келатабыз. Өзүнчө келгенби же бирок койгонбу, бирок эл муну шайлаган жок болчу. Бедокуров Леонид Федорович деген Дамкомду. Ушул адам ушу канча жылдан бери өзүнчө эле приватизация кылып алгансып, үйдүн маселени бар өзү чечип жүрөт да. Жаш балдар эмеспиз, көп нерсе көргөн адамбыз. Ошондой болуп аткан беспределди токтотолу деген ой бар да. Дал ушул даректеги үйдүн биринчи кабатында Народный дүкөнү жайгашкан. Дүкөндүн товарлары эл жашаган короодон киргизилет. Ушул үйдүн жашоочусу Асия Газова чоң унаалар кичинекей балдар үчүн кооптуу экенин айтып, түнкүсүн жалпы тургундардын тынчын алып жатканын белгиледи. В нашем дворе по улице Абдрахманова 105/1. Чынында биз тажап бүттүк. Мындай башаламан жерде кантип жашоого болот? Дамком бул жерлерди өзүнүн жеке менчигине айландырып алды. Карасаңар, үйдүн алдында Народный турат. Булар бизге түнкүсүн уйку беришпейт. Жогоруда аталган Зухра Акрамова, Саида Баракбаева жана Леонид Бедокуровдун аракеттеринен жабыркагандар бар. Анын бири Медина Акбарова. Ал аталган адамдардын үстүнөн арыз жазганы үчүн ар кандай куруу жалаларга туш болуп келгенин айтат. Баракбаева Саида, Акрамова Зухра боюнча кайрылганбыз. Булар 20 жылдан бери притон иштетишет, кыздарды сатып иштетишет. Биз алардын соседи болобуз, бизге покой беришпейт. Бизге всегда клиенттер путать этип, эшиктерди путать этип келишет. Биз 2 жолу Свердловский роодуга заявление жазганбыз. Ушуларды тынчытып бергиле, ушу кыздарды алып кеткиле, бизге тынчтык керек деп. Ошондон бери бизге өчөшүп калышты. Азыр мага заявление жазып атат. Ошо Баракбаева Саиданын кол алдында иштеген Андреев Константин деген эркек бала, менден көп эле жаш улуу эркек бала, түрмөдөн чыккан, наркотик менен отуруп чыккан бала. Азыр ошол мага мени урду деп мени сотко берип жатат. Калп жалган жалоо менен мени жөн эле сотко сүйрөп атышат. Свердловский роудудан мен азыр Айдаралиева судья карап туруп, тияк тараптык, бир тараптык болуп мени утулуп калдым, штраф салып коюшту мага. Тамара Иманалиева да Леонид Бедокуровдун үстүнөн бир нече ирет арыз жазган. Жашоочуларга ыңгайсыздык жаратканы үчүн Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жазган арыздарын көрсөттү. Бирок тергөөчү кайрылууларды кабыл алган эмес. Мен Дүйсөнбаева 3-тө 86 жылдан бери жашайм, 35 жыл болду. А могу бизге притон 20 жыл болду. Могу Саида Баратбаева бүт квартираларды снимать этип алып, одинокулардын квартирасын алып алып, 30-35 квартирасы бар, бүт барын притондорго берет. А жерде түрмөдөн чыккан адамдар жүрөт. Машина угон болуп атат. Леонид Бедокуровдун өзүнө байланышкан уста шаарда эместигин билдирди. Тургундар маселени чечип берет деген үмүт менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Алардын суранган эле соттордун адилеттүү иштеши.